Чаарат, бул окуя өткөн замандарда болгонун айтышат. Мамбеталы деген жигит тайкелерине бара жатып, жолдо көчүп бара жаткан кошко кездешет. Мамбеталы көч башы болгон карыя менен саламдашып, өзүнүн кайда баратканын айтат. Көрсө, бул көч да ошол жакка бараткан экен. Бир аз жол жүргөндөн кийин жетекте келе жаткан ала бээ кулундайт. Кары, чырагым жолдон кошулдуң эле. Бээ да жолдон кулундады. Жолубуз болот экен. Сага кылган сыйым болсун, деп чаар кулунду Мамбеталга берет. Жигит жаш кулунду чапанына ороп, тайкесинин үйүнө алып келет да, бир аз багып туруп, үйүр жылкыга кошуп жиберет. Арадан бир аз жыл өткөндө Мамбеталы тайкесиникине келет да, баягы кербес торуну кармамак болуп аркан урат. Бирок канча ыргытса да, аркан кербес торуга жолобой, чаар атка илине берет. Мамбеталы чаар атты үйүнө алып келет да, акырындап үйрөтөт. Чаарды минип кийикке чыгат, карышкыр түлкү чабат. Баягы жолдо туулган кулун. Бүгүнкү чаар атты Мамбеталы байгеге чабам деп ойлобойт, жарышка да кошпойт. Күндөрдүн биринде коңшу айылда той болуп, ага Мамбеталы да барат. Тойго чабыла турган аттарды көрүп, чаарды сынап көрүүнчү деген ойго келет да, Мамбеталы атын күлүктөрдүн катарына байлап коюп, өзү четтеп карап турат. Байгеге чабыла турган сай күлүктөрдү көрүп жүргөн сынчы. Бул жарыштын байгесин тетиги турган чаар аталат. Өзү карт экен. Эч болбосо өлөр кезимде бир жолу байгеге түшпөдүм деп арман кылып тургандай. Ошол жаныбарды кыйнабай эле байгесин берип койгула дейт. Мурда биринчи байгени алып жүргөндөр сынчынын айтканына кулак кагып, жактырышкан жок. Ат айдоочу күлүктөрдү бөлөк чыгарып, таңга маал боз салкында айдай тургандыгын жарыялады. Мамбеталы чаар атка эсендеген баланы мингизип топко кошуп жиберди. Таңкы салкын менен кас катар кой берилген күлүктөр арыш кергенде чаар ат ордунда калды. Жол узаган сайын күлүктөр сейилдей баштады. Топтошпойт. Артынан келаткан чаар бир аз жүгүргөндөн кийин денеси жазылып, арышы узара баштады. Акырындан улам бир аттан өтүп, алдыга узай берди. Бир кезде эсен акыркы таекчиге жетип, алдыда ким бар деп сурайт. Биринчи бараткан Акбакай менен Карагер азыр эле өттү дейт ал. Эсен теминип коюп алдыга жөнөйт. Эти кызып калган чаар жебедей учуп, желдей сызып, Акбакай менен Карагерди кууп жетти. Бир аз тизгин жыя катарлаша жүгүрдү. Анан элдин караанын көргөндө зуу коюп алдыга өтүп кетти. Акбакай менен Карагер артта кала берди. Аттардын карааны көрүнгөндө чыдамы кетип турган эл, мынабу караан Акбакайго деп турганда чаар ат болуп чыкты. Чаардын биринчи болуп келгенине сынчыдан башка эч ким ишенген жок. Баарынан да Акбакайдын ээси бий. Чаар ат түпкө жетпей орто жолдон кошулду. Байге меники деп турганда ат айдоочу келди. Эл аны ортого алып, аттарды кое берген жерден чаар атты көрдүң беле деп сурашты. Аттар алга кеткенде чаар ат ордунда калган, деди ат айдоочу. Ыза болуп ачуусу келген бий эч нерсе дей албай, күлүктөрүн камчы менен кулакка чаап жиберет. Чаар аттын байгеси Мамбеталга тиет. Ал аны эсенге берет да үйүнө жөнөйт. Бул жарышка катышкан эл чаар атка ыраазы болушат. Баарынан да бир домбурачы жигит чаар атка көңүлү түшүп, кедейдин бир аты бийдин 1000 атына татыйт деп чаар ат деген күү чыгарган экен.